Акыркы күндөрү коронавирус инфекциясын жугузгандар суткасына 30 жана андан ашык санда табылып жатат. Бүгүн 13 учур чыкты. Мындай тенденция бир нече күнгө уланат деп болгоп жатабыз. Бул туурасында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев маалымат жыйында айтты. Анын айтымында оорунун эң бийик чегине жеттик деп айтыш кыйын, себеби биздин илимий сызыктар боюнча өтө тек чыккан жок. Оорулардын санын кармап калдык, тагыраагы көтөрүлгөн жок. Азыр бийиктебей туруктуу мүнөздө кетип бара жатат. Ар бир күнү коронавирус жуктурган 30 жана андан жогору сандагы адамдар менен катталууда. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга насыя жана грант түрүндө $50 миллион бөлүп берүү тууралуу чечим кабыл алды. Акча Кыргыз өкмөтүнө коронавирустун элдин ден соолугуна кам көрүү аракетине, социалдык жана экономикалык маселелерди чечүүсүнө жардам иретине берилип жатканы маалымдалды. Банктын активдүү көңүл буруу жана чыгымдарды колдоо программасынын алкагында бул каражат пандемиянын жайылышын ооздуктоо, социалдык жактан муктаждарды коргоо, чакан жана орто бизнеске өндүрүшкө жардам берүү боюнча чукул чараларды колдоого жумшалышы керек болот. Кыргызстан эл аралык каржы уюмдарынан жалпы $456 миллион күтүп жатканы мурдараак кабарланган. Орус-казак чек арасына топтолуп турган кыргыз жарандары мекенине карай жолго чыкты. Мигранттардын айтымында 300дөн ашуун адам 8 автобуска бөлүштүрүлдү. Акыркы автобус жолго 5-майга караган түнү чыкты. Расмий органдар азырынча маалымат бере элек. Жүргүнчүлөр жөнөткөн видеодон автобустун айрымдарында адамдар туруп баратканын көрүүгө болот. Казакстан чек арада топтолуп турган кыргыз мигранттарына бир жолку транзиттик жол ачып берүүгө макул болгонун Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 30-апрелде кабарлаган. Казак тарап кыргызстандыктар атайын уюштурулган автобустар менен гана ташылар айтып, андыктан жеке автомашинасын ар бири ошол жактагы токтомолорго калтырышы керек деген шарт койгон. Автобустар Казакстан аймагынан Кыргыз чек арасына чейин атайын медициналык коштоо менен өтөөрү айтылган. Кыргызстан аймагында жүргөн чет элдик жарандар жана жарандыгы жоктор 2020-жылдын 1-июнуна чейин өлкөдөн чыгып кете алышат. Бул убакыт аралыгында алардан каттоосу жана визасы талап кылынбайт. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, Кыргызстандын кээ бир аймактарында өзгөчө абал режиминин узарышына байланыштуу чет элдиктер үчүн жашыл коридордун мөөнөтүн узартуу чечими кабыл алынган. Мындай жеңилдик боюнча сунуш Тышкы иштер министрлиги тарабынан демилгеленген. Бишкекке кирип келе жаткандардын дене табын медиктер, ал эми милиционерлер ким экендигин тастыктаган документтерин текшергендиктен узун кезек менен автоотыгын жаралууда. Бул туурасында Бишкек шаарынын комендатурасынын маалымат кызматы билдирди. Бишкек шаарынын комендатурасы өзгөчө абал учурунда тийиштүү мамлекеттик кызматтар тарабынан жүргүзүлүп жаткан бардык иш-чаралар биринчи кезекте жарандардын ден соолугунун коопсуздугун камсыз кылууга багытталгандыгын эске салат. Ишкерликтин айрым түрлөрүнүн иши жандандырылгандыгына байланыштуу борборго кире турган негизги жолдорду, тосмолдорду, автоунаалардын тыгыны жана кезек күтүүлөрү жаралып жатат. Ысык Көл облусунун аймагына киргендерден коронавируска анализдин жыйынтыгын талап кылуу чечими кайра каралып чыгышы керек. Жалпы киргизилген алгоритмге туура келбей жатат. Бул маселе Ысык Көл облусунун штабында каралат. Облус аймагына кирген учурда адамдар экспресс-тест же ПЦР анализи тапшыргандыгы жөнүндө маалыматты көрсөтүүгө тийиш экени 3-майда айтылган. Ош шаарында 100гө жакын таксистке уруксаат кагазы берилди. Бул тууралуу Ош шаарынын коменданты Малик Нурдинов билдирди. Анын айтымында Ош шаарында жүргүнчүлөрдү ташууга 100гө жакын такси айдоочусу жетиштүү. 1-майдан тарта 7 тармактын иштөөсүнө уруксаат берилген. Алардын бири уюштурулган такси кызматы. Такси кызматынан 400 өткөрмө кагазы суралса, учурда 100гө жакыны берилди. Буга чейин айтылгандай, таксисттер күнүнө 3 жолу унаасын дезинфекциялап турушу, бет кап, кол кап кийиши, 2ден ашпаган жүргүнчү ташуусу керек дейт ал. Комендант маалымдагандай, Ош шаарында такси кызматынын 4 уюму иштеп жатат. Өзбекстандын Сырдария облусундагы Сардаба суу сактагычындагы ташкында бир аскер набыт болду. Дагы бир аскер изделип жатат. 2 аскер 1-майда элди эвакуация кылуу учурунда агып кеткени 4-майда расмий кабарланды. Соңку маалыматтарга караганда, Сардабадагы суу Өзбек-Казак чек арасындагы Абай каналына дагы эле агып кирүүдө. Натыйжада 2 өлкөдөгү калктуу конуштарын суу каптап жатат. Өзбекстанда 3 райондогу 22 конуштан 70 000 киши коопсуз жакка көчүрүлдү. 17 300 адам жараат алып, 56сы ооруканага түштү. Казакстандын Түркистан облусундагы Мактарал районуна караштуу 13 кыштактын 31 000 киши эвакуацияланды. 2017-жылы курулуп бүткөн Сардаба суу сактагычы 1-майда таңга жуук жарылып кеткен.
Жаңы коронавирустун тарап жатышына байланыштуу Тажикстанда окуу каникулу 16 августка чейин узартылды. COVID-19 инфекциясына каршы түзүлгөн республикалык штаб сабак 17 августта башталарын билдирди. Мектепке чейинки мекемелердеги каникул өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал калыбына келгенге чейин уланат деп маалымдады. Буга чейин балдар 27 апрелде 2 апталык каникулга таратылган. 5 майда Тажикстанда коронавируска чалдыккандар 230га жеткени расмий кабарланды. Алардын 3-өө көз жумду. Өлкө бийлиги 30 апрелге чейин коронавирус каттала электигин билдирип келген. Ага чейин өпкөсү сезгенип ооруканага түшкөндөр көбөйгөн, айрымдары көз жумган. Кыргызстанда күйүүчү май жакын арада дагы 3 сом 50 тыйынга чейин арзандайт. Бул май айынын ичинде ишке ашышы божомолдонууда. Январь-апрель айларында бензиндин чекине баасы 2 сом 80 тыйын, 3 сомго, ал эми дизелдик күйүүчү майдын баасы 4 сом 70 тыйынга арзандаган болчу. Ал эми дүң баасы бензин жыл башынан бери 11 сом 60 тыйынга, ал эми дизелдик күйүүчү май 11 сомго төмөндөдү. Май айында дагы күйүүчү майлар эми мындай болот да, мунай заттары эми ар кайсы түрлөрү бар да, 92, 130 деген бар. Ошолордун түрлөрүнө 3 сом, кездерде 5 сомго чейин арзандады. Бензин 3 сом канча тыйын арзандады. Дизель отуну 5 сомго жакын арзандады. Мына чекинет бааларын айтып атам. Баалары боюнча бензин 11 сом 60 тыйын арзандады, дизель отуну 11 сом арзандады. Бензинге мындай карап келсек 32% арзандады дүң баалары. Ал эми дизель отуну болсо 21,3% арзандады. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы көз карандысы шериктеш мамлекеттер ичиндеги эң арзан баа болуп саналат. Ушул тапта Кыргызстанда бензин баасы 35-39 сомдун тегерегинде сатылып жатат. Азыркы учурдагы баалар айдоочуларды канааттандырабы? Учурдагы абалга байланыштуу кандай болуш керек эле деген суроо менен айдоочуларга кайрылып көрдүк. Азыркы учурда бензин алып куюп айдаганга да өтө оор болуп атат. Азыркы время ошо ситуацияга карата бензин арзандаса жакшы эле болмок. Азыр бирөөнүн 2 сом 3 сомго куябыз. Анча-мынча эле жүрөбүз да жумуштарыбызды бүтүрөбүз, кайра келебиз. Жумуш жок. Бүт жерде бүт организация көбүнчө жерлердин баары эле жабык. Май айында дагы ушу бензин арзандайт деп укканбыз, я не знаю, да арзандаса аябай эле жакшы болмок да. Эми арзандаш керек болчу, бир 30 сомдун тегереги эле болсо болмок бизге азыр. Башка мамлекеттерде түшүп атат, ошого салыштырмалуу биздин тарифке биз 30 сом кылып койсо бул более-менее да. Более-менее. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө эмеде, кошуна өлкө эле Казакстанда уже почти бензин 20 сомдон ылдыйлап кетти, салыштырмалуучу. Эми Казакстан каякта, Кыргызстан каякта, экөөнүн ортосу жакын эле да. Бензин жакшы эле түш керек болчу баасы. 30дан ылдый болсо канааттандырмак да. 30 эми нормальный. Баалар ар кандай болуп атат го заправкаларда. Конечно, арзандаса болмок. Бизге деле жеңилбекти. Анан жеңилирээк болгондо азыр жумуш деле жок. Башкаларда нефть баасы вообще эле түшүп калды деп атат го. Биздики билбейм кандай болот. Арзандаса жакшы болмок, бизге жеңил болмок. Учурда экономикалык кризисте баанын төмөндөшү маанилүү болуп турат. Боюнча эми азыр ушул коронавирус боюнча арзандаш керек да сөз. Толторга тамак ашка негизичи. Эми азыр акыбалды көрүп, азыр элдеги иштери да Кыргызстанда негизи таштар иштеп калышты. Бүгүн иштеп отуруп карантинде карапчы. Кыйналып атышат. Ошон үчүн өкмөт билет да, караш керек негизи. Анан ошо май боюнча, бензин боюнча арзандаш керек сөз. Арзандык машинеси бар. Ошон үчүн мурункудай баа болбойт да. Айрым маалыматтарга таянсак, нефтетрейдерлер айыл чарба иштерин жүргүзүү үчүн күйүүчү майды 40 тыйынга арзандатууга макулдугун беришкен. Эске салсак, Кыргызстан бензин менен күйүүчү майдын 90%ын Россиядан алат. Ал эми автогаздын басымдуу бөлүгү Казакстандан импорттолот. Айгерим Бакытбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.